Данияр Султаналиев үй бүлөсү менен чогуу 1997-жылы 2 гектар аянтка алгачкы көчөттөрүн отургузуп, багбанчылык менен алектенип көрүүнү чечкен. Бара-бара технологияларды өздөштүрүп отуруп, багынын аянтын 10 гектарга жеткирген. Учурда заманбап талапка шайкеш келген карлик жана жарым карлик алма алмурут бактарынан жылына гектарына 40-50 тоннага чейин түшүм алат. Чарбада постоянно 3-4 киши иштейбиз да, постоянно круглый год. Анткени мал да бар бизде. Мал багабыз жазында жер менен. Анан эрте жазда, январда, кышында эле баштайбыз жумушту, январда эле баштайбыз. Бутоо чарба кармамай, түйүн бошотмой, акырындык менен келет да өзүнүн жумушучу. Окатын бермей, бутамай, анан жер жылып жумшарганда окатын бермей, ошо тептирмей, бошотмой дегендей. А ошол убакта 20га чейин киши иштейт. А урожай чогултканда 30га чейин иштешет да. Өндүргөн азыгы сапаттуу жана бардык талаптарга жооп бериш үчүн тынымсыз мээнет жана талыкпаган изденүү керек. Бул жаатта багбан көп жылдар бою өзү топтогон тажрыйбасын уулуна үйрөтүүнү максат кылат. 12 жашар Нуракунда атасына колунан келген жардамын аябай, алардын үй бүлөлүк ишин улантам деген ниети бар. Мен тиги атам менен иштеп атканда, атамды болуп чоңойгондо да атамды болуп иштегим келет. Жана сабакка да жетишип, жумушка да жетишип, бүтүп баарына үлгүрөм. Мага өзүм жумушум жагат. Чөп жабып, алма бутап, жер жумшарткан мага аябай жагат. Касылка менен чөп жабам, рыхылтер менен жумшартам. Дагы дар чачкыч менен дар чачам. Мына бул экинчи холодильник. 2 жыл болуп калды мына. 3-чү жыл сакталып турса, 3-чү жыл. Ана тигил болсо 10 жыл болуп калды. Аркы холодильникчи. Биякта эмне сакталат? Биякта азыр кара өрүк сакталып атат, пакаятаныкы. Өзү өндүргөн жемиштерин сапаттуу жана көпкө чейин сактоо максатында айылдык ишкер атайын муздатуучу жабдыктарды сатып алып, заманбап кампа куруп койгон. Эгерде бош орундар болуп калса, айылдагы башка багбандар дагы өздөрүнүн жемиштерин сактап турушат. Элдин канча деген алмалары бар, канча деген кара өрүктөрү бар. Кара өрүк мисалы өзү 1 ай, 2 ай эле сакталат. Ошол убакта өзүнүн базын жоготпой үстүнө кошот да негизи акчачы. Алма деле ошо 6 ай, 7 айга чейин сакталат. 6 ай, 7 айда бул дагы бир 20 сом, 30 сомго чейин акча кошот үстүнөчү. Муздаткычтын эң жакшы эмеси ошо да. Дүйнө жасалмалуулуктан жаа бою качып, экологиялык таза азыктарга басым коюп турган мезгилде өлкөбүздө мындай аянттардын кеңейип жатышы кубандырбай койбойт. Кыргызстан жыл сайын 150 000 тоннанын тегерегинде алма өндүрөт. Бирок аларды сыртка сатуу сыяктуу көйгөйлөрдү өзүнө алып, дыйкандардын ишин жеңилдеткен иш-чараларды азырынча мамлекет жөндөй албай, дыйкандар өз киндиктерин өзүлөрү кесип келишүүдө. Бактыбек Маматсаев, Пирамида, Талас облусу.